Саламатсыңарбы студенттер? Бүгүнкү адамдын жана жаныбарлардын физиология предметинен өтүрүүчү тема ар түрдүү омурткалуу жаныбарлардын жана адамдын баш мээсинин чоң жарым шарларынын өнүгүшү. Сабактын максаты омурткалуу ар түрдүү жаныбарлардын жана адамдын баш мээсинин чоң жарым шарларынын өнүгүшү татаал түзүлүштө экендигин, организм сырттан түрдүү дүүлүгүлөрдү кабыл алып жана ал дүүлүгүлөргө жооп кайтаргандыгы тууралуу билимдерге ээ болушат. Айлана чөйрөдөгү ар кандай таасирлерди, дүүлүгүүлөрдү жогорку нерв жана баш мээнин чоң жарым шарлары менен таанып билүү аркылуу жөнөкөйдөн татаалды карай өрчүшүн далилдөөгө аракет кылышат. Студент лекция боюнча элестетүүсү, ой жүгүртүүсү, кыялдануусу артып, алган маалыматтарын анализдеп, сезүү аркылуу кабыл алуусу жана борбордук нерв системасында мээге терс таасир этүүчү факторлордон сактанууга тарбияланышат. Сабагыбыздагы негизги терминдер: кыртыш, буткулдар, кобулдар, бодурлар, регулятор, нейрон, нейроглия, палеокортекс, архикортекс, неокортекс, экстрипация, онтогенез, филогенез, вегетативдик, клиникалык, агнозия, апраксия, рецептор, анэнцефалия, микроцефалия, нуклеопротеид, фосфолипидтер, фосфопротеидтер. Силер омурткалуулардын зоологиясы предметинен ар түрдүү жаныбарлардын нерв системасын окуп үйрөнгөнсүңөр. Анда жаныбарларда алдыңкы мээ алардын жашоо шартына карап аныкталат. Жогорку сезүү органдарынын өнүгүшүн камсыз кылып, организмдин баш бөлүгүндө жайгашып, айлана чөйрөдө нерв механизмин кыймыл аракетин башкарат. Баш бөлүгү жок жаныбарларда, мисалы ланцетникте алдыңкы мээ болбойт. Ал эми тегерек ооздууларда, мисалында миноганын нерв системасы жөнөкөй түзүлүштө болуп, баш мээси кичинекей, бирок мээнин беш бөлүгү өрчүгөн. Балыктардын нерв системасы дурус өрчүгөн. Балыктардын мээси мээ кутучасынын ичинде жатып, беш бөлүккө бөлүнгөн. Алдыңкы, аралык, ортоңку, кара куш, сүүрү мээге бөлүнөт. Алдыңкы мээ жарым шарларга бөлүнбөйт. Аралык мээ абдан кичине болуп, анын кыртышында өсүндү эпифиз жатат. Ортоңку мээси башкаларга караганда жакшы өрчүгөн. Кара куш мээси кыймыл координациясын башкарып, жакшы өрчүгөн. Сүүрү мээ жүлүм мээ менен байланыштырып турат. Ал эми амфибияларда эки чоң шарлар болот. Алдыңкы мээси балыктарга караганда жакшы өрчүгөн. Ошондой болсо да мээнин көлөмү кичине. Мээнин алдыңкы жарым шарынын үстүңкү жана каптал жактарында нерв клеткаларынын тарандыларын көрүүгө болот. Мисалы, бакаларды алып көрө турган болсок, бакалар кургакта аз кыймылдагандыктан кара куш мээси анча өрчүгөн эмес. Ортоңку мээси балыктарга караганда начар өрчүгөн. Рептилиялардын мээсинин өлчөмү жана түзүлүшү жагынан амфибияларга караганда бир топ чоң өзгөрүүлөргө учураган. Өзгөчө алдыңкы мээнин жарым шары жакшы өрчүгөн. Анын үстү жагында мээнин боз заты пайда болгон. Бул боз зат алгачкы мээнин кыртышынын негизги үлүшү. Рептилияларда кара куш мээси, сүүрү мээси амфибияларга караганда жакшы өрчүгөн. Кара куштун чоңураак болушу сойлуучулардын кыймылдуу экендигине байланыштуу, кээ бир рептилиялардын өзгөчө гаттерия деген жаныбардын төбө сөөгүндө чуңкурунда төбө көзү өрчүгөн. Алардын мээсинен 12 жуп нервтер чыгат. Анын эволюциялык өрчүүсүндө рептилияларда атайын өнүккөн кыртыш жок. Биринчи обочолонгон байыркы жана эски кыртыш кобулдары пайда кылып, аларды жаңы кыртыштын пайда болушу үчүн башталма болуп саналат. Канаттуулардын нерв системасы рептилияларга караганда татаал өрчүгөн. Алдыңкы мээнин чоң жарым шарлары өлчөмү жагынан чоң болушот. Мээнин чоң жарым шарларынын кыртышы жылма келет. Ортоңку мээде көрүү бөлүгү жакшы өрчүгөн. Өзгөчө кара куш мээсинин өлчөмү чоң. Кара куш мээнин чоңураак болушу куштардын учуу жөндөмдүүлүгүнө
тыгыз байланыштуу. Ошондуктан канаттуулардын көздөрү жана угуу органдары жакшы өрчүгөн. Чоң жарым шарлардын кыртышынын эволюциясында канаттууларда байыркы жана эски кыртыш аз пайда болгон. Айырмачылыгы аларда жаңы кабык жок. Сүт эмүүчүлөрдүн мээси башка омурткалуу жаныбарлардыкына караганда өлчөмү жагынан чоң, түзүлүшү татаал, өзгөчө алдыңкы мээ, кара куш мээнин башка бөлүктөрүнөн жакшы өрчүгөн. Чоң жарым шарларында мээнин кобулдары көп. Чоң жарым шарлардын кыртышынын эволюциясында алардын айырмачылыгы аларда жаңы кабык жок. Чоң жарым шарлардын өнүгүүсү биринчи болуп сүт эмүүчүлөрдө пайда болгон. Ал эки түрдүү нейронго бөлүнөт: проекциялык жана ассоциациялык. Адамдарда борбордук нерв схемасынын иш аракети татаал жана жетишээрлик өркүндөп жетилген. Борбордук нерв схемасынын пайда болушуна жана өрчүшүнө эки кырдаал көмөк берген. Биринчи, организмдин өз алдынча кыймылдоо жөндөмдүүлүгүнө ээ болушу аларды атайын жөнгө салуу үчүн нерв аппаратын талап кылды. Экинчи, атайын сезүү органдары түзүлүп, кийинчерээк нерв схемасын калыптандырууга себепкер болду. Эволюция процессинде анын өрчүшүнүн эки негизги тенденциясы пайда болду. Биринчи дифференцияланышы, экинчи концентрацияланышы. Баш мээнин ченеми, өнүгүшү чоң жарым шардын көлөмүнүн массасын жогорулатып жана баш сөөгүзүнө тыгыз жайгашкан. Себеби аларда жогорку бос зат улам барган сайын көбөйөт. Баш мээнин жогорку кыртышы чоң адамдарда орточо 145 миңден 220 миң миллиметр квадратты ээлейт. Адамдарда жаныбарларга караганда ал чоң болот. Орточо мээнин массасы чоң адамдарда 1360 грамм, эркектерге караганда аялдардын мээсинин салмагы салыштырмалуу 10%ке аз болот. Бардык жаныбарлардын мээсинин салмагы кишиге караганда аз. Мисалы, гориллада мээнин салмагы 400 грамм, шимпанзеде 375 грамм, атта 650 грамм, букада 500 грамм, дельфинде 1700 грамм, пилде 6000 грамм, китте 7200 грамм, кашолотто болсо 9200 грамм. Таланттуу адамдардын мээсинин салыштырмалуу салмагын алып көрө турган болсок, Тургеневдин мээсинин салмагы 2012 грамм, Викторовдун мээсинин салмагы 1720 грамм, Павловдун мээсинин салмагы 1653 грамм, Менделеевдин мээсинин салмагы 1571 граммды түзгөн. Нейроглия клеткаларында нейрондорго караганда 10 эсе чоң жана алар көбөйүп олтурат. Нейроглия баш мээнин чоң бөлүгүндө 60-90%ке чейинки көлөмдү ээлейт. Алар 3 функцияны аткарат. Нейрондорду кармап, алар тыгыз байланышта болот биринчиси. Экинчиси, баш мээдеги зат алмашуу жөнгө салынат жана белокторду синтездөөгө жөндөмдүү. Үчүнчү, микроэлектрондук техниканын көрсөткүчүнө караганда нейрондор дүүлүккөн учурунда РНК синтези көбөйөт. Импульстардын тобунун дүүлүгүсүнөн биринчи орунда нейроглия клеткалары пайда болот. Бул трофикалык функция деп аталат. Чоң жарым шарлардын кыртышы байыркы палеокортекс, эски архикортекс, жаңы неокортекс кыртыштарын өз ара аралыгы боюнча айырмалашат. Балдар, силер бул жерде ушул ар бир кыртыштар боюнча маалыматтарыңар болсо жазасыңар кошумчалап. Баш мээнин чоң жарым шарларын үйрөнүүнүн методдору: гистологиялык жана гистохимиялык, клиникалык, баш мээге электрдик ток же химиялык заттар менен дүүлүктүрүү, экстрапация же чоң жарым шарлардын участкаларынын убактынча өчүрүлүшү, заттардын алмашуусун жана баш мээнин айлануусун изилдөө, баш мээни биоток же регистрациялоо, рентгендик же томографиялык изилдөө,
Студенттер, силер студенттердин өз алдынча иштеринде изилдөө методдору боюнча мисалдарды келтирип, кошумча маалыматтарды жазып кетесиңер. Андан ары адамдын жана жогорку системчилердин чоң жарым шарларынын кыртышы 7 кабаттан турат. Молекулалык, бүртүкчөлүү, пирамид катмары, ички бүртүкчөлүү катмар, терең пирамид катмар, көп формалуу нейрондор катмары, ийик сыяктуу нейрондор катмары болуп бөлүнөт. Кыртыштын 3 түрдүү нейрондору бар. Биринчи пирамид сыяктуу нейрондор, экинчи жылдыз сыяктуу нейрондор, үчүнчү ийик сыяктуу нейрондор. Студенттер, бул жерде силер дагы ушул 3 нейрондордун ар бирине мисалдар келтирүү менен алар кандай түзүлгөндүгүн айтып кошо жазасыңар. Адам 4 айлык түйүлдүк кезинде эң эле чоң жарым шарларды көрүү боодурлары пайда боло баштайт. Алардын жогорку бөлүгү бул убакытта тез бөлүнөт. Аларда болочок боодурлардын орду билинет. 5 айлыкта боодурлары толук чуңкурланууга жете элек, бирок мээнин бөлүктөрүнүн жайгашканы билине баштайт. Болжол менен 9-10 айлыкта мээнин боодурлары жана чуңкурлары чоң адамдардыкыдай болуп, айыгышы бүтөт. Онтогенезде эң биринчи кыртыштын төмөнкү катмары пайда болот. Кийин жогорку жагы, областтары филогенетикалык пайда болуусу менен айырмаланат. Онтогенезде ар түрдүү өнүгүүлөр жүрөт. Өнүккөн адамдардын мээсинин 80% салмакты түзөт. Жаңы төрөлгөн баланын баш мээсинин салмагы 400 грамм. 2 айлык бала чоң адамдарга караганда аны үнүнөн жана мээсинин массасы боюнча айырмаласа болот. Анда мээнин салмагы 480 граммга чейин жетет. 9-11 айлыкта бала сүйлөй баштайт, мээсинин массасы ошого жараша 770-850 граммга чейин өсөт. Жаш балдардын мээсинин өнүгүшү негизинен боюнун өсүшүнө, сөз байлыгынын өрчүшүнө жана акыл жактан тез өсүшүнө байланыштуу болот. Клиникалык байкоо жана патоанатомиялык изилдөө адамдарда кыртыштардын областтарынын кандайдыр бир функцияларынын бузулгандыгын аныктап билүүгө мүмкүндүк берет. Анда агнозия бул билүү байкоонун бузулуусу, мээ анализаторлорунун бузулушу, анын таасиринен оорунун ички чөйрөсүнүн бузулушунун жөнөкөй нерселерди сезүүсү жоголот. Көрүү агнозия көрүү эсин жоготот, угуу агнозияда угуу эсин жоготот, тактильный агнозияда нерселер менен болгон байланыштын билүү жөндөмдүүлүгүн жоготот. Апраксия бул кыймыл аракетке болгон жөндөмдүүлүк жоголот. Баш мээни электр же химиялык заттар менен дүүлүктүрүү аркылуу бул учурда тулку бой, кол бут булчуңдарынын кыскарышына алып келет. Баш мээни дүүлүктүрүү үчүн баш сөөгүн кесип мээ бөлүктөрүн наркоз менен тажрыйба жүргүзсө болот. Наркоз дүүлүгүнү төмөндөтөт. Ошондуктан аны аз колдонуу максатка ылайык. Жаныбарлардын баш сөөгүнүн төбөсүн кесип жана орто бөлүгүндөгү стереотастикалык аппаратка нейрондордун группаларын өзүнчө микроэлектродко коюшат. Ткандарды айланта ороп, электродду күйгүзгөндө электр тогу өтөт. Жаныбарлардын кабыл алуу областтарын дүүлүктүргөндө көздүн булчуңдарынын кыймылы, моюн булчуңдарынын кыймылы жана моюн булчуңдарынын кыскарышына алып келет. Чоң жарым шарлардагы экстрипасия. Экстрипасия бул операциялык шартта нерв системасынын өзүнчө участкаларын кесүү жана күйгүзүү. Биринчи жолу Флуранс 1882 жылы канаттуулардын чоң жарым шарларынан көргөн. Экстрипасия бөлүп алган бөлүктүн бузулганга чейин кандай функция аткарарын билүүгө мүмкүндүк берди. Экстрипасияда мээнин ак затында, боз заты да бузулууга душар болот, бирок бузулган жерлерин алып ташталат. Ошондуктан башка методдорсуз чечүүгө мүмкүн эмес. Экстрипасиянын жыйынтыгында кайсы функция жоголгонун, бузулганын жана контролдун жоголушун көрүп таанып алса болот. Баш мээнин чоң жарым шарларынын функциясын жоготкондо жаныбарларда ар түрдүү функциялары байкалган. Алардын өсүп өнүгүшүнө да таасирин тийгизген. Ал эми адамдарда бардык жаныбарларга караганда бир топ кыйын болот. Себеби нерв системасынын иш аракети бузулат. Жаңы туулган балада чоң жарым шардын функциясы бузулса, анда толук туюу сезими, ойлонуусу, сөз сүйлөөсү, өзүн өзү жөнгө салуусу болбой калат. Жаныбарларда мындай өнүкпөй калыш анча деле мааниге ээ эмес.
Анэнцефалия туулганда чоң жарым шардын функциясынын болбошу. Мындай абалдагы жаңы туулган баланын жашоо жөндөмдүүлүгү менин бөлүктөрүнүн жөндөмдүүлүгүнөн көз каранды. 1913 жылы анэнцефалия менен туулган бала катталган. Ал 3 жыл 3 ай жашаган жана анын өлүмүнөн кийин баш мээсин кесип көргөндө чоң жарым шарларында жука кабык менен капталган бездерден турган жана анда эч кандай мээнин бодурлары болгон эмес. Бардык кыртышы жок көрүү бөлүгү өнүккөн эмес. Нерв системасынын калган бөлүктөрүнөн эч кандай кубулуштары болгон да эмес. Бул бала туулгандан кийин энесин эми ала турган туума рефлекс менен туулуп, энесин эмип ошол бойдон уктап калган. Ачкачылыкты сезген эмес. Аны жасалма багышкан. Ал сүттөн башка эч кандай тамакты жута алган эмес. Ошондой эле колдорун, буттарын кыймылдатмак тургай, мимикасы да болгон эмес. Көрбөгөн, укпаган, дүүлүгүнү да сезген эмес. Чоң жарым шарлардын мындай өнүкпөй калышы көп коркунучтарды алып келет. Микроцефалия нормалдуу эмес баш сөөгүнүн өсүшү. Кээ бир учурларда нормалдуу баш сөөгүндө кичинекей өнүкпөй калган мээ болушу мүмкүн. Микроцефалия туулгандан кийин пайда болушу мүмкүн. Анын айыбы баш мээнин өсүшүнүн токтоп калышы же ички бузулуулардан мээнин өсүшүнүн бузулуусу. Микроцефалия деп аталган чоң адамдардын башынын айланасы 48 сантиметрге аз болот. Ал эми мээсинин салмагы 950 грамм болот. Микроцефал баш мээнин орточо салмагы өзү 250-300 граммды түзөт. Ал эми башынын айланасы болсо 30-40 сантиметрге араң жетет. Баш мээдеги зат алмашуу. Баш мээде интенсивдүү зат алмашуу болот. Адамдын баш мээсинин составы 70-80% суу, кургак калдыктар болсо липиддер 50%, белоктор 40%, углеводдор 1%ке чейин, минералдык туздар 10%ке чейин болушат. Боз затта суу көп болот, ал эми ак затта липиддер көп болот. Баш мээде эркин аминокислоталар көп. Кан плазмасына караганда негизинен глютамин кислотасы жана РНК 2 эсе көп. ДНКга караганда салыштырмалуу аскорбин кислотасы жана витаминдер көп болот. Зат алмашуудагы энергиянын негизги булагы болуп, глюкоза дем алуу коэффициенти 1-ге жакын. Баш мээ орточо кычкылтекти организмге караганда 20-25% талап кылат. 100 грамм мээ заты 4 сантиметр куб кычкылтекти пайдаланат. Балдар, биздин ушуну менен биздин бүгүнкү лекциябыз аягына чыкты. Силерге үйгө тапшырма жана айтылган тапшырмаларды кошумчалайсыңар жана төмөндөгү таблицаны толтурасыңар. Анда биринчи графада омурткалуу жаныбарлар жөнүндө жазасыңар, экинчи графага омурткалуулардын баш мээсинин чоң жарым шарларынын өнүгүшү жөнүндө жазасыңар, үчүнчү графага баш мээнин чоң жарым шарларынын сүрөттөлүшүн тартасыңар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.